Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, кармаган орзоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте фитир садага тууралуу кеп калмакчыбыз. Анын көңгөй тескейлери, жанагындай имамдарга, мечиттерге берсе болобу, анын бөлүштүрүлүү тартиптери боюнча кеп калабыз. Биздин студиябыздын бүгүнкү коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси, белгилүү дин алымы Абибле Ажы Кадырбердиев устазыбыз конокто. Кош келипсиз, кармаган орзоңуз калбасын. Эми сөздүн токотор жеринен баштайлы. Абибле Ажы, эгемендүүлүк, Кыргызстан эгемендүүлүгүнө жеткенден бери эле мечиттерде багы биздин кан жаныбызга сиңип калган багы орозо убагындагы фитир садагалар мечиттерге топтолуп, айрым учурларда имамдарыбыз аны өздөрүнүн жоопкерчилигин алып, журналдарга каттап, кадимкидей бул нерсени ошол мынакей 30 жылдан ашуун улантып келди. Бүгүнкү күндө багы заманыбыз багы өнүп өскөн сайын мунун багы берүү технологиялары дагы өзгөчө болуп жаңыланып атат да. Деги эле берейин деген суроом ушул: фитир садаганы мечитке берсе, мынакей муфтият жоопкерчилигин алып, фитир садаганы бөлүштүрүп келе атпайбы? Мечитке берсе, анын артыкчылыктары эмнеде? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах, амма бад. Ооба, туура айтасыз. Сиз айткандай эле муфтият өлкөдөгү мусулмандардын ибадатын так аткарылуусунун кепилдилигин алып келет. Анын сыңарында эле ошол шарият тарабынан милдет кылынган садакалардын дагы өз ордун таап берилүүсүн да камсыздап келе жатат. Кудай Таала Кур'анда ошол шарият милдеттендирилген садакалар кайсыл жерге барыш керек экендигин так даана белгилеп койгон. Бул Тавба сүрөсүнүн 60 аятында келет. Астагфируллах. Ва иннама садакату лил фукараи вал масакини вал амилина алейха деп дагы аят кетет. Мына ушул садакалар, садака дегенде максат дагы айталайм, шарият тарабынан милдет болгон садакалар, алар зекет, садака фитир, үшүр сыяктуулар. Булар факирларга, мискиндерге жана аны чогултуп кызмат кыла тургандарга деп үчүнчү ушул аталат. Андан кийин карызга баткандар бар. Андан кийин жанагы кул же туткундагыларды азат кылуу үчүн бар. Анан исламдын башында анын жүрөгүн исламга тартып жумшартуу үчүн байларга деле берилген. Андан кийин Алла жолунда жүргөндөргө деп айтылат. Андан кийин сегизинчиси жанагы мусапырларга деп айтылган. Ханафи мазхабында ушул 8 тайпадан бирөөсү чыгарып салынган. Ал жанагы жүрөктөрүн жумшартып исламга тартуу үчүн байларга да берсе болот деп. Неге алар исламга душмандык кылбасын деп. Бүгүн бирок ислам андай нерсеге муктаж болбой калды. Калган 7 тайпанын кайсынысына берсе болот деген. Ошол тайпалардын ичинде вал амилина алейха деген бар. Тагыраак айтканда, ошол садакаларды чогултуп, аларды каттап, аларды сактап, адилеттүү түрдө тиешелүү ордуна бөлүп берүүнүн кепилдигин алган тарап. Мына ошол. Бул нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунан бери эле келатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ошондой садака жыйноочуларды негиздеген, түптөгөн, аларга тапшырма берген, кээ бир Яман, Мисир сыяктуу мамлекеттерге жиберген. Андан кийин Хазирети Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун доорунда да мына ушундай нерселер болгон. Алар кадимкидей келип жанагындай эмне кылган, отчетторун берген хадистер бар. Жарагалса Сахih Бухари, Сахih Муслимдерде келет мына ушул нерсе. Демек, сурооңуз мындай болуп атат, бүгүнкү күндө коомчулукка кээ бир мындай бир сөз тарап атат. Мечиттердин имамдарына берилген садака жетпей калып атат. Сандыкта турат дагы, ал айттан кийин таратылып атат. Бирок садака фитир айт намазына чейин берилиш керек го, ошол нерсе аткарылбай атат деген бүдөмүк болуп атат. Коом дагы буга дүрбөлөң түштү окшойт, менин билишимче. Мен айтамын, фиких китептеринде ачык жазылган, сиз эгер мечит имамдарына садака фитирди намазга чейин, айт намазына чейин берген болсоңуз, сиз убагында өтөгөн болосуз. Буга эч шек күмөн жок. Эч шек күмөн жок. Себеби Кур'ан менен бекилген бул маселе. Анан сиз айткандай мунун артыкчылыктарын карай турган болсок, мисалы үчүн менин бир таанышым, мен өзүмдө эле болгон бир окуяны айтайын. Менин таанышым, мен мечиттин имамына бергенге караганда өзүмдүн бир муктаж тууганыма бердим садака фитиримди деп, мындай бир эрдемсип калды. Анан мен сурадым, канча бердиң десем, ал өзү мейиз же курманын баасынан беришке мүмкүнчүлүгү болсо деле буудайдын баасы менен бериптир, 60 сомдон. Үйүңдө канча адам бар десем, 7 жанга, 7 адамга эсептеп бердим. Ошондо канча болду? 420 сом бердим.
Баракелде, сен ошол 420 сомду өзүңдүн тууганыңа деп муктажга берипсиң, жакшы, Алла кабыл кылсын. Бирок ошо сен берген 420 сом менен тиги тууганыңдын эмне муктаждыгы чечилди? Ага 1 килограмм эт да бербейт го. Эмне муктаждыгы чечилди? Эгерде сен ошол 420 сомду мечиттин имамына берсең, мен 500 сом берсем, тиги 600 сом берсе, бул 1000 сом берсе, тама-тама көл болот деген кыргыздын сөзү бар. Ошентип отуруп бир чындап муктажыраак болгон адамга берсек, мисалы үчүн боорун алмаштыруу үчүн чет өлкөгө бара албай аткан жарандар бар. Алардын операциясына толук жетпесе деле барып келе турган авиа билетине жетип калса кандай жакшы болот. Мына ушундай артыкчылыктар бар да, мындай нерселерди коомдук биримдик менен кылганда ушундай пайдасы болот. Эң сонун мен дагы ошол өңөттөгү бир суроо берейин деп аткам. Негизинен эле баягы мына бүгүнкү күндө мен өткөндө балдардан сурасам, ушул Рамазандын биринчи күнүнөн ушул акыркы күнүнө чейин муфтияттын ичи толо муктаж адамдарга толуп, арыздарын жазып, документтерин тыштап, анын арасында мен бир-эки документти барактасам, ошол оор гемодиализ алып аткан да биздин бир туугандарыбыз бар экен да. Демек, бүгүнкү күндө мисалы ар бир жерге муфтиятка 1,5 миң адам арыз жазды, мечиттерге жазды, топтолгон каражаттар демек адамдардын канчалык бир деңгээлде социалдык муктаждыктарын чечүүгө өбөлгө болот экен да. Туура. Бул өзүңүз айткандай Рамазан айы башталгандан тарта муфтияттын, аймактагы өкүлчүлүктөрдүн, райондогу хатибияттардын, жана калса мечиттерге чейин арыз менен кайрылгандардын саны токтобойт. Аягы үзүлбөйт. Жазыла сыйтканда алардын ичинде гемодиализ алып атканы бар, боорун алмаштыра турганы бар, бөйрөгүн алдыра турганы бар, жана башка толтура көйгөйлөр менен келишет, чындап муктаж алар. Анан эми ошол нерсени чогултканда дагы элге мындай бир ачык болсун, муну башка биздин немелер дагы ачыктап келатат. Мисалы үчүн мечиттен башталат, мечитте чогултканда чогулган сумманын 60% ошол мечиттин өзүндө калат. Анан калгандан 15%-ын райондук хатибиятка, 15%-ын облустук өкүлчүлүккө, анан 10%-ы муфтиятка келип түшөт. Ошол райондук хатибиятка түшкөндө деле, облустук өкүлчүлүккө түшкөндө деле, муфтиятка түшкөндө деле жанагындай тизмеде катталган муктаждарга берилет. Ал хатибияттын өзүнүн керегине иштетилбейт, өкүлчүлүктүн же муфтияттын өзүнүн эч кандай керегине иштетилбейт. Бул шарият боюнча дагы Шарият боюнча дагы ушундай, тарабы ушундай. Ал жакырлардын акысы. Булардан баягы 1 сом суу светтерине иштетилбейт. Жок. Коммуналдык услуга болсун, бирөөлөрдүн айлыгы болсун, кызматкерлердин жана башка буларга эч нерсеге иштешке мүмкүн эмес. Мечиттин курулушуна, көпүрө салышка, жол оңдошко эч нерсеге мүмкүн эмес. Жалаң жакырларга бериш керек. Муну деле муфтият кызматкерлери, алымдар кеңешинде отургандар баары билет. Аны жанагындай мечиттин имамдарына бербегиле дегенде элдин ичинде бир эме ойготуп койбослук үчүн айтып атабыз да. Мен бүгүн мындай бир элди үндөп кетмекчимин. Жанагы мен менен сүйлөшкөн таанышым деле кийин ойлонуп, анда мен мындан кийин өзүмдүн тааныштарымды да мечиттердин имамдарына беришти үндөймүн деди. Көп түкүрсө көл болот. Көп маселе чечилет, жана 420 сом менен эчтеке чечилбейт өзү. Мейли мейиздин баасы болгон 880 сомдон берсе деле, бир үй бүлөдө 10 адам жашаса 8800 сом берет экен. Бул деген $100. $100 менен бир үй бүлө бир жолу тоюнушу мүмкүн. Бирок ошону сиз имамга берсеңиз, ал жакырга тийсе, ал чындап жакыр болгон адам баласына бут кийим алып бере албай аткандыр, анын айынан курткасы жоктон мектепке бара албай аткандыр, тиешелүү окуу куралдарын ала албай аткандыр, аны берсек канчалаган пайда болот. Тиги $100 алган неме үй бүлө бир жолу тоюнат дагы, ал кайра эртеси эмес, кечинде эле кайра курсак ачат да. Биз мына жагында ойлошубуз керек. Ошон үчүн муфтияттын системасы бул илгертен келатат. Анча-мынча бир адамдык факторлорго алданбаш керек. Бул система болгондон кийин муфтиятты бир туу кылып, ушунун астына биригип, коомчулукка бир жакшы жардам беришибиз керек. Бүгүнкү күндө муфтият толугу менен жанагы электрондук системага өткөрүп атпайбы? Мынакей былтыртадан бир 2 жыл болуп калды окшойт да. 2 жылдан бери жанагындай QR код кылып, биздин жарандарыбызга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Мындан чогулган каражаттардын баардыгы тең жанагындай единый бир система болуп, анан муктаждарга таратып берип атат. Жылына мунун отчету берилеби? Отчету берилет. Бардыгы ачык. Өзүңүздүн кабарыңыз бар, коомчулукка ар жылы тыйынга чейин каяка сарпталганын баардыгын отчет берет. Ким керек болсо келип сурап алса болот. Негизинен баягы 30 миң сомдон жана гемодиализ алгандарга багы абалына жараша, анан ушул 20 миң сомдон берилип атат, мисалычы.
бул жаатта ар бир регион боюнча комиссия түзүлөбү, комиссия негизинде берилеби? Албетте жакшы айттыңыз, муну чогулткан адамдардын өзү эле берип койбойт, комиссия менен берет. Комиссия түзүлөт, анан комиссия ошол катталгандарды карайт, алардын абалын аныктайт. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү категория деп менин билишимче категорияга бөлөт дагы. Ошо биринчи категориядагылар өтө оор абалдагылар, аларга көбүрөөк берет. Ошентип комиссиянын чечими менен болот. Протокол болот ал жерде, керек болсо буйрук чыгарылат муфтий же тиги өкүлдөр тарабынан, бардыгы расмий түрдө болот. Мен айтайын, жанагы мисалы үчүн бир айылда бир 300 түтүн жашайт дейлик. 300 түтүн жашаса, ошонун бардыгы эле имамга бербейт да. Эгер ошол имамдын өзүнүн айыл башчысы, аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши, участковой бардыгы биригип чогуу ошол нерсени элге жакшы түшүндүрүү иштерди жүргүзүп 100% мешитке чогултуп алса, анан 60%-ын алса, ошол 60% калган мешитте ошол айылдагы бир олчойгон бир көйгөйдүү бир муктажын чечип коет. Үйсүз жүргөн бирөө бар ошол айылда. Же качандан бери жетим калгандыктан үйлөнө албай жүргөн бирөө болушу мүмкүн. Ошондой маселелерди чечип алышат. Көп балалуу бир энелер болушу мүмкүн. Энелер болушу мүмкүн, үйсүз жүргөндөр болушу мүмкүн. Ким билет, 300-400 түтүндү айылда 60% калгандан кийин аны комиссия менен чечишип, жанагы адамга берип, анан кайра өкүл болуп, ошого бир там салып бергенге да жетип калышы мүмкүн да. Демек бул шариатта уруксат мындай. Шариатта уруксат. Дагы кайталап айтам, эгерде сиз мечиттин имамына айт намазга чейин берген болсоңуз, сиз садака фитрди өз убагында өтөгөн болосуз. Бул Кур'ан аяты менен бекемделген. Эң соңку суроону берейин. Негизинен эле баягы фитр садаганы айттан кийин берип калса эмне болот? Айттан кийин берип калса деле ал жанагындай карызынан кутулат. Бирок айт намазына бергенге чейинки соопко ээ боло албай калат. Мен айт намазына чейин бере албай калдым, эми бербей эле койсом экен дебейт. Бериш милдети намаздан кийин деле тура берет. Болгону сооп азаят. Бирок мечит имамдарына айт намазга чейин берсеңиз, убагында берген болосуз. Кайрадан. Эң сонун убактыңызды бөлүп биздин маекке макулдугуңузга ыраазычылык билдиребиз. Сиздин орозоңуз кабыл болсун. Ал эми урматтуу мекендештер, мынакей бүгүнкү эфирибизде Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси, мындайча айтканда фатва бөлүмүнүн жетекчиси Абилли Ажы Кадырбердиев устазыбыз абдан бир кенен, түшүнүктүү, ачык маек берди. Демек, урматтуу бир туугандар, жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде сиз фитр садагаңызды бир адамга берсеңиз 400-500 сом берген болосуз, бирок анын бир күндүк муктаждыгы чечилбей калышы ыктымалдыгын уктуңуздар. Эми баарыбыз жалпылап чогултуп мечитке бере турган болсок, демек бир топ адамдардын көйгөйүн, социалдык абалын, балким турак жайын чогуу чечкенге бир көмөкчү болуп калат экенбиз. Андыктан Кудай таалам кылган кайрымдуулук иштериңиздерди кабыл кылсын, орозоңуздар кабыл болсун. Эң негизгиси ушул садака фитриңиздерди айт намазга чейин бергенди Кудай таалам насип кылсын. Көрүшкөнчө.